Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында ата-энеси жок бир жетим жаш жигит ыйлап келет. Пайгамбарыбызга мен эми бой жетип калдым, ата-энем жок, үйгө араң жетип, үйүмдү тосуп үйлөнөйүн деп атам. Абрат, аялымды кызганам, кошуна көрүп калат, башка көрүп калат, ошондуктан агоротумду тосоюн деп атам. Бирок тоскон учурда айланып тегеремди тосуп келип, ошо кошуна жагымды тосоюн десем, бир курман дарагы мен жака өтүп калган. Аны бер десем бербей жатат, сат десем сатпай жатат. Я Расулулла, суранам, өтүнөм, ушуну мага алып берсеңиз дейт. Пайгамбарыбыз салсам баягы адамды чакыртат. Баягы адам келгенден кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага айтып, ушу курма дарагыңды бергин дейт. Жок дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саткан анда бизге? Жок, сатканга дагы жок. Тегеремди башка кылып өткөнгө дагы башка эч нерсеге жок, айтор курманы дагы сатпайм, бербеймин, дуалды дагы урдурбаймын деди. Дүйнөгө берилип алган адам. Бул окуяга сахабалар көп болду, көздөрү чыгып кетейин деп турду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улап, сен ушул курмаңды бергин, мен бейиштен мен сага бир курманы вада беремин деди. Бул дегени, урматтуу мекендешим, азыр жаш балага айтсаңыз дагы, пайгамбарыбыз сөз айтса, пайгамбарыбыз эч качан калп айтпайт. Биздеги үммөт азыркылар жаш бала дагы макул дейт эле. Нени болбосун? Үммөт негизи бейишти каалап атат. Сахабалар бейиш деген учурда көзөрү чыгып кетейин, баягы дүйнөгө берилген адам жок деди, нагы жакшы деди. Жок деп тургандан кийин сахабалардын арасына Абу Дахтах деген сахаба келип пайгамбарыбызга: "Я Расулулла, ошол курма дарагын мен алып берсем, ошол курма, бейиштеги курманы мага алып бересизби? Мага вада бересизби?" деди. Пайгамбарыбыз: "Ооба, сага вада беремин" деди. Абу Дахтах келди. Баягы курманын ээси болгон, бир түп курманын ээси болгон адамга келип: "Сен менин курма багымды билесиңби?" деди. Абу Дахтахтын курма дарагынын багын ким билбесин? Ал 600 түп бак, гектардаган жерлерди ээлейт. Ичинде өзүнүн фандалары эсала турган жерлери, особняк үйлөрү, өтө хасырлары өтө сонун курма багы бар экен. Анын даңкын укканда өтө ар ким өзгөчө болуп кетет экен. Азыр Арабияда дагы курмасы, кимдин курма багы көп болсо, ал бай деп эсептелет. Себеби ал жерде көп тирүүлүк, ошол курма. Бизде шапталы гилас деп кетет го, ал жакта курма, урматтуу мекендештерим. Ошол учурда да ошондой эле. Курма багы деген учурда Абу Дахтахтын курма багы дегенде ал макул деди. Ошол курманы беремин, мага курма багыңды бер деди. Мен сага ошол курма багымды беремин, мага бир түп курманы бер деди Абу Дахтах. Баягы адам сүйүнүп кубанып кетип, макул бердим, ал деп ушинтип эки колдоп тапшырып, баягы ортодо неге бир төөгө дагы, эки төөгө, 5 төөгө деп соодалашып, талашып жүрүп алса деле болот эле Абу Дахтах. Бирок ортодо бейиш коюлган, урматтуу мекендешим. Бейиш деген учурда соодалашып отурган жок. Абу Дахтах келди дагы берип салды. Жетимге барып айтты, баягы жаш жигитке айтты: "Мына курманы ала бер, кесе бер, кылаганын кыл, дуаңды кыла бер. Дуалыңды кылгын" деди. Пайгамбарыбызга келип Абу Дахтах: "Я Расулулла, баягы сиз айткан нерсеңиз орундалды. Курма бизге өттү. Жаш жигитке айттым, курманын кесет, дуалын курат. Эми бага айткан курманы вада бересизби? Мага бейиштеги курманы вада бересизби, алып бересизби?" Бул, урматтуу мекендешим, курманы бир түп курманы вада берем дегени, ал деген, урматтуу мекендешим, сен бейишке киресиң дегени. Сен бейишчилсиң дегени. Бир курманы вада берем, ал курманын астында 100 жыл жүрөсүң, урматтуу мекендешим. Көлөкөсүндө. Ошончолук өзгөчө курма бакта. Абу Дахтах келип: "Я Расулулла, мага вада берген курманы вада бересизби?" Пайгамбарыбыз калп айтпайт, жалган айтпайт. Пайгамбарыбыз салсам жок деди. Көздөн мөлтүрөгөн жаш агып Абу Дахтах: "Я Расулулла, бай айттыңыз го. Вада берем дедиңиз го." Пайгамбарыбыз салсам Абу Дахтахка карап туруп: "Аллах Таала ошо бир курма үчүн бир түптү, бейиштеги бир түп курманы вада берген айткан эле, бирок сен берешендик кылып бир курма баг үчүн бүтүндөй курма багыңды берип салдың. Аллах Таала сага ушундай бейиштен жайды даярдап койду. Ал курма бактын эсебин эч ким билбейт" дейт да. Абу Дахтах келди,
өзүнүн бала чакасы бар, үй бүлөсү бар. Бакчаларда, курмаларда, насыларына, көлөкөлөрүндө ойноп жүрөт, фонталарында суу ичип, аша кылып, курма. Эми суу өзгөчө проблема ал жерде. Билесиздер, азыр дагы проблема суу көйгөйү. Ошол учурда ал бакчанын ичинде суулары бар, булактары бар. Аялга келди дагы бактан чыккыла, булуну саттым деди. Эми бул тыжаратчы, содагер адам. Аялы дагы түшүнөт, бул сода кылып жүрдү, кымбат бага сатса керек деп, балдарына айтып кеттик, балдарым деп. Бактан чыккан учурда канчага саттыңыз? Эмне болду? Канчага саттыңыз? Мен бейиштеги бир түп курма үчүн сатып жибердим. Бардык нерсени алмаштырып жибердим дейт. Эй Абудактак, башыңыз иштейби? Эмне кылганыңыз бул? Не кылганыңыз бул? Көзүңүз менен көрүп, колуңуз менен кармабаган бир бейиштеги баг үчүн, бир түп баг үчүн ушул жалпы багыбызды берип салдыңызбы? Кандай башыңыз иштебеген акмаксыз? Кандайынча башыңыз иштебейт? Эмнеге мындай кылдыңыз? Биз кайка барабыз эми? Деген жок, урматтуу эже карындаштарым. Мындай деген жок. Абудактактын аялынын сөзүн караңыз. Бул бүткүл азыркы аялдарга сабак болсун. Азыркы аялдарга, нашүгөр, намкөр болуп жаткан аялдарга бүтүгө бардыгы сабак болсун. Бул аял не деди? Жыргалчылыктан эми эч нерсе жоктукка түшүп калды, окустан бул. Ошондо дагы аялдын ыйманы өзгөргөн жок. Карап туруп күйөөсүнүн өмүрлүк жолдошуна: "Сиз тижаратчы элеңиз, содагер элеңиз. Бирок ушул жашыңызга чейин кылган содаларыңыздын эң жакшы содасы мына ушул болду" дейт да. Мен бир бейиштеги бир түп баг үчүн алмаштырдым деген учурда аял не деди? Урматтуу эже карындаштарым, бүгүн ойлонушуңуз керек, ойгонушуңуз керек. Алар сахабалар бейиш үчүн эмне кылып атат? Аялдар эмне кылып атат? Акырет үчүн эмне кылып атат? Бүгүн сиздер эмне кылып атасыздар? Мен эмне кылып атам? Биз эмне кылып атабыз? Бейишке аракет кылалы. Бул дүйнө кимдерден калбады? Бул жерлер кимдерден калбады, урматтуу мекендешим? Ээлеп алам, бул дүйнөнү кармай алам дегендердин бардыгы кабырда жатат азыр. Алар өздөрү менен алып кеткен ошол салих амалы гана болду. Же жаман иштери болду. Жаманы кошулуп барып жаза болот, жакшысы барып сыйлык болуп барып тиет. Урматтуу мекендешим, мен айткым келет, эгерде кемени деңизде кемени көрсөңүз, бул коркунучтуу эмес. Деңизде сүзүп бараткан кемени көрсөңүз, бул коркунучтуу эмес. Бирок ошол суу, деңиздеги суу кеменин ичине кирип кетсе, бул нерсе коркунучтуу. Ал учурда коркуш керек. Нени айткым келет? Эгер бул дүйнөдө адамдардын жашап жатышы таң калыштуу нерсе эмес. Бирок дүйнө адамдардын ичине кирип калышы бул коркунучтуу маселе да. Себеби кетсе, сен да кошо кетесиң деген. Ошондуктан дүйнөнүн бул мал мүлктү ичке эмес, сыртыңда, колуңда карма. Колуңдагыны кимге кааласаң коркпойсуң, ойлонбойсуң, жүрөгүң сыгылбайт, тыккат болбойсуң, кыжаалат болбойсуң, сарсана болбойсуң, каалаганыңа мынча деп бере бересиң. Бизнес кыласың, банкрот болосуң, эч нерсе болбойт, себеби ичиңде эмес да ал дүйнө. Ичиде болсо сыгыласың, кайгырасың, банкрот болдум деп жашоо тарайып, кысылып, сыгылып, жерден өзүңдү оюңду таппай каласың. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, мен айткым келет. Чоң нерселерди ойлогон адам кичине нерселерге маани бербейт. Жан дүйнөңө маани бер. Дүйнөнү өзгөртөм деген адам дүйнө үчүн өзгөрүп калбайт. Дүйнө үчүн өзгөрбө, дүйнөнү өзгөрт.